500'dөн bala gelip atacak. 4 mal tamak berебиз. Hem biçerde bariq mешіттердин баары жаңы. Суун жанында экен. Барды көңүл бурат. Биз азыр Чолпон Атадагы алтын балалык борборуна келдик. Эсиңизде болсо, бул имарат Т. Акаевдин убагында эле салынып, ушул күнгө чейин каралбай келген. 2021-жылы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен кайрадан реконструкцияланып, бул борбор азыркы учурда балдарды кабыл алууда. Балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун азыркы шарты кандай деп сиз дагы кызыгып турсаңыз, алдыда кенен тааныштырып беребиз. Саламатсызбы? Кабар агенттигинен Жазгүл. Мына ушул алтын балалык борбору азыркы учурда балдарды кабыл алыптыр. Убагында сиз дагы реконструкция иштерин толук өзүңүзгө алып калдыңыз. Маалымат берип койсоңуз. Бул алтын балалык 2004-жылы бүтпөй токтоп калган. Оң жак жагы гана бүтүп, сол жак жагы 2021-жылы президент Садыр Нуркожоевич менен келип, биз ал кезде министр болчумун, келип көрүп, Садыр Нуркожоевич айтты, бул деген абдан жакшы международный уровеньге айлана турган реабилитационный центр болуш керек экен, ошон үчүн муну калыбына келтирели деп. Задержка кылбагыла, тез. Бүгүн кат түштүбү, эртең менен кайра жообун берип, уруксатын берип губернатор аким. 2022-жылы 1-июнда ачылган. Акыл эстүү жана ден соолугу чың балдарды тарбиялоо үчүн аларды ар кандай оору сыркоолордон сактап, ырааттуу түрдө реабилитациядан өткөрүп турушубуз зарыл. Себеби улутубуздун келечеги дал ушул саламаттыгы чың балдарга байланыштуу. Бүгүнкү күндө болсо биз баарын бүтүрүп, ар бир областтан 500'дөн бала келип атышат. 500'дөн бала бар жетим балдарды эз алдырып, 10 күндөн эз алдырып кетип атабыз. Азыр мынакей экинчи поток келип атат. Бул Чүй областынан келет. Азыркы кезде мына 120 бала жүрөт. И күрсүгүнө 350 бала келет. Биринчи келген балдар кайсы райондук эле? Бул Сукөл областынан келди. Ар бир райондон балыкчы, Чолпон Ата, Каракол шаарларынан келишти. Жетим балдар абдан жакшы эз алып кетишти. Бул жерде келген өзүбүздүн программаларды кылып аттык. Андан кийин Казакстандан биздин кыргыздын мигранттардын балдары келишти. Алар дагы эз алып биз көчөргөн аларды үйлөрүнө жөнөттүк. Азыр көрүүчүлөр ушул имараттын иши кандай болду экен деп да кызыгып жаткан чыгар, ошон үчүн ичи менен таанышалы мүмкүн болсо. Эми бул жер болсо баягы киргенде холл 9 эме бар, корпус бар. 9 корпус бар. Ар бир корпус бүттү уже. Мынакей азыр биз V корпуска кирели. Программабыз бар, ошол боюнча өтүшүп кылып атышат. Мынакей бизде V корпусунда ар биринде туалет бар, ванна, душ бүт бардык условиялар бар. Хореографтар келип үйрөтөт окшойт. Ошо үйрөтүп, кыргыздын тиги бийлерин келип үйрөтүп атышат. Ар кайсы мындай ансамбль. Алар да келип эз алып, бирок биздин балдарга да көрсөтүп, балдарга дагы үйрөтүп кетип атышат да. Жер эмне болуп калды? Бул ошол тиги спальный корпус. Мүмкүн болсо балдардын жаткан жерлерин көрбөйлүбү? Азыр ар биринде жатышат, анан кийин баягы Я извиняюсь, они хотят вот здесь посмотреть, смотреть. Здравствуйте. Хорошо? Бөлмөлөр экен, шарттар. Мынакей шарттарын эметип алгыла жаткандар 2 кишиликтер, 1 кишиликтер. Бул жака балдар менен кошо ата-энелер да келишеби? Жок, булар тренерлер. Тренерлер. Бuyakta болсо биздики столовый. Столовыйбыз бир 300 балага ылайыкташкан. И
ошол убакытта 300 бала бир убакытта эле тамактанууга мүмкүн, 300 бала. 4 маал тамак беребиз. Биздин өзүбүздүн диетолог врачыбыз бар. Ал күнүгө ошол тамактын эмесин жазып берип турат. 300 орундук экен, бул 300 орундук. Азыр балдарга тамактарды сиздер даярдайт экенсиздер. Эмне тамак жасап атасыздар? Бул жактын шарты кандай, айтып берип коесузбу? Бизде эми балдарга обед, завтрак, обед, ужин 4 маал тамак беребиз. Балдардын курсагы тойсун деп баарыбыз ушу балдар үчүн аракеттенип атабыз. Жакшы лагердин балдары келип кетип атат. Баары рахматын айтып, тамактарыңар жакшы экен деп мактап кетип атат. Кудайга шүгүр, жакшы аракет кылып атабыз. Эми бул жерде баардык мешіттердин баары жаңы, алтын балалык жаңы ачылганына карата баардык условиянын баары түзүлгөн, баарын жаңы сатып келишкен. Өзүңөр көрүп атасыңар. Баары жакшы, баары өзүбүздүн колубуздан чыгат, наныбыз, баардык нерсенин баарын өзүбүз жасайбыз. Сатып келбейбиз, даже теплицабыз бар өзүбүздүн. Бүт жашылчалардын баарын ошол жактан алып иштетет, колдонобуз балдарга. Канча ашпозчу иштейт буякта? Биз 2 смена болуп иштейбиз, 3 күндөн 3 күндөн. Бир сменде 7 киши, бир сменде 7 киши. Ар бир корпустан келип, ушу колдон эмеге түшүп кетишет. Пляжды көздөйт. Чыгабыз. Бияктын барыбыз озеленение кылып. Бардын жаңырттыңыздар, буякта, Бар жаңыртып. Анын үстүнө бул жерде өзү реабилитационный центрга даярдалгандан кийин биз бул жерде пантус кылдык, 173 метрлик. Булар быйыл салынды окшойт, Быйыл салынды, пантус. Пантус мынакей. Бул жагынан тээ жагы айланып кетсе болот турбайбы, э? Буну айнап барып, түшүп эметет да. Анын үстүнө ар бир бурчта биз баягы площадка кылдык. Коляскамен кетип баратканда жыгылып кетпесин, Балдардын коопсуздугу боюнча сурайынчы. Балдардын коопсуздугу боюнча бул жерде биз МВД менен МЧСтен эме кылдык, тиги сүйлөшүлдү. И ошолор кайтарып атышат. Балдар эс алып чыккан сайын келип карашабы жагында? Эс алып чыккан сайын уже бизде программа бар да. Программа бар. Ошол программа боюнча балдардын баары эс алган чыгат. Ошол убакта и спасательдер чыгат, и охранниктер чыгат, карап турабыз да, чтобы бул жерге башка эмелерге киргизбегендей кылып. Эрсултан, сен бүгүн келдиң, эс кандай болуп атат? Бул жер кандай экен? Эмнеси чогуу атат? Ошону айтып Жакшы экен. Ичи чоң, ар бирине комнаталарга жетет. Суу дагы ысык экен көбүнчө. Кум аят соот экен. Бирок көп эле жакшы сонун экен. Мага жакты. Сен бул жака биринчи жолу келип атасың? Биринчи жолу келгем. Кайсы жактан келдиң? Алпауытта. Менин атым Абдрахман. Быйыл ушу лагерге келдим биринчи жолу. Мага лагердин жагып аткан бул көлдө экен. Көлдө мындай түшүп чыгып жуунсаң аябай жакшы экен, ойнотот экен, ырдатат экен, бийлетет экен. Дагы жакканы ушу күнгө загар алып калашынча эс алып кетсең болот экен. Байтемир, бул жака бүгүн келдиң, сен? Биринчи күн кандай өтүп атат? Кандай болду? Жакшы. Барды жакшы экен. Пансионатта суунун жээгинде бардык жагы козголгон. Тамак аш жагы да жакшы экен. Жашай турган жерибиз да жакшы экен. Бардык эле жакшы экен. Өзгөчө эмнеси жагат атат? Суунун жанында экен. Бардыгы көңүл бурат. Агайларыбыз жакшы экен. Алтын балалык борборунун жалпы аянты 19 гектарды ээлейт. Мындай заманбап имаратта балдарыбыздын эс алып атканы кубандырарлык жагдай. Кадырман көрүүчү, балдардын ден соолугун чыңдоочу бул жалгыз борбор эмес. Ушундай эле борбор Бишкек шаарында да ачылган, жакында Көлдө да ачылды. Мамлекет балдарды камкордукка алууну токтотпойт. Мамлекет башчы мындай борборлор дагы куруларын буга чейин эскерткен.